Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы 16-лык эсептөө системасындагы арифметика. Сабактын максаты балдар биринчи бул 16-лык эсептөө системасындагы арифметикалык операциялардын аткарылуу ыкмаларын үйрөнөсүңөр. Экинчи 16-лык эсептөө системасында кошуу жана кемитүү амалдарынын аткарылышын үйрөнөсүңөр. Жана ошондой эле ушул эле эсептөө системасында бөлүү жана көбөйтүү амалдарын чыгарууну үйрөнө аласыңар. Анда балдар өтүлгөн теманы кыскача кайталап, андан соң жаңы темага кирели. Демек, биринчи бул 8-лик эсептөө системасы жөнүндө айтып бергиле. Балдар, биз мурдагы сабакта 8-лик эсептөө системасындагы арифметиканы өткөнбүз. Демек, бүгүн биз 16-лык эсептөө системасына токтолобуз. 8-лик эсептөө системасында кандай алгоритм аткарылган болсо, ошондой эле алгоритми чыгарылат. Болгону таблицасы айырмаланат балдар. 8-лик эсептөө системасы деген бул ошо негизи 8-ге барабар болгон позициялык эсептөө системасы. Экинчи 2-лик эсептөө системасы жана анда арифметикалык амалдардын аткарылышы. Балдар, биз 2-лик эсептөө системасы жөнүндө кенен маалымат алганбыз, жана андагы арифметикалык амалдардын аткарылышын да карап көргөнбүз. 2-лик эсептөө системасы деген, демек, бул негизи 2-ге барабар болгон компьютер тили болуп эсептелинет, бул 2-лик код болуп эсептелинет жана ошондой эле демек, 2-лик эсептөө системасындагы арифметикалык амалдардын аткарылышы бул 2-лик эсептөө системасында 2 эле цифра колдонулгандыктан, демек, бул арифметикалык амалдардын жыйынтыгында дагы бул ошол 2 гана цифранын чыгышы мүмкүн балдар. Же болбосо ошо 2 цифра гана катышкан сандар чыгышы мүмкүн. Демек, 3-чү позициялык эсептөө системасы жөнүндө айтып бергиле. Демек, позициялык эсептөө системасы бул цифранын сандык мааниси жайгашкан ордуна көз каранды болгон эсептөө системасы. Бул 2-лик эсептөө системасынан 16-лык эсептөө системасына чейинки бардык эсептөө системалар бул позициялык эсептөө системасына кирет. Демек, анда бүгүнкү сабагыбыздын планы балдар, биринчи бул 16-лык эсептөө системасы жөнүндө кыскача маалымат бул жерде. Экинчи 16-лык эсептөө системасында кошуу жана кемитүү амалына токтолобуз балдар. Үчүнчү бул 16-лык эсептөө системасында көбөйтүү жана бөлүү амалын карап өтөбүз. 4-чү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Демек, анда биринчи план 16-лык эсептөө системасына кыскача токтололу балдар. Демек, 16-лык эсептөө системасы деген балдар бул негизи, демек, 16-га барабар болгон компьютерлештирилген электрондук түзүлүштөрдө татаал операцияларды аткарууда колдонулган позициялык эсептөө системасы. Эми 16-лык эсептөө системасы дагы, демек, бул компьютерлерде колдонулат. Мисалы, инженериялык, мисалы, татаал бир операцияны аткарууда, демек, бул 16-лык эсептөө системасы колдонулат. Эмне үчүн? Себеби бул карагыла 2-лик эсептөө системасында цифралар бул 0-1лердин саны аябай көп болгон учурда аларды бир аз татаал болот да. Анын 4-чү даражасы бул 16-лык эсептөө системасын колдонулат мындай учурда. Демек, анын алфавити болсо бул 0-дон 9-га чейинки цифралар жана ошондой эле андан соң бул латын чоң тамгалары менен Эден Фке чейинки маанилер. Түшүнүктүү болду, демек, колдонулган бул алфавитте колдонулган цифралардын саны 16-га барабар. Демек, анын негизинде бул негизи 16-га барабар экендиги келип чыгат балдар. Түшүнүктүү, Эми жана бул жерде таблицада бул кайсы белги, кайсы сандык маанини түшүндүрөөрү бул жерде берилген. Демек, D деген, мисалы, 16-лык эсептөө системасындагы сандын мааниси 13-ке барабар экен. Ал эми B деген 11-ге барабар балдар. Сандык мааниси 11. Түшүнүктүү болду балдар. Анда экинчи планга келели балдар. Эми 16-лык эсептөө системасына кошуу амалына токтололу. Бул жерде атайын ар бир эсептөө системасынын таблицасы бар. Ошо кошуу жана көбөйтүү таблицасы негизинен, кемитүү жана бул бөлүү амалдары бул ушул таблицалардын негизинде аткарылат. Эми карагыла, демек, бул жерде 16-лык эсептөө системасында кошуу амалынын таблицасы турат балдар. Демек, мында биздин 10-дук эсептөө системабыздагыдай эле жыйынтык чыкпайт балдар, дайыма эле бул бир аз айырмаланат. Эми, демек, ушул таблицаны пайдаланып, могул биз 16-лык эсептөө системасындагы кошууну жүргүзөлү. Эми кандай эрежелер аткарылышы керек? Биз 8-лик эсептөө системасында кандай алгоритм аткарылган болсо, ошондой алгоритм аткарылат. Болгону мында негизи 16 экендигин эске алышыбыз керек балдар. Жана биздин математикабыз сыяктуу эле, демек, бул мамыча түрүндө эле чыгарабыз. Анда кеттик анда балдар. 2-ге 1-ди кошобуз. 2-ге 1-ди кошсок балдар, демек, бул таблицадан карайбыз. Анда 3 эле экен, 3 болуп жазылат. Демек, бул 16-лык эсептөө системасындагы 3 балдар. Андан кийин 5-ге 9-ду кошобуз балдар. 5-ге 9-ду кошобуз. 5, 9. 5-ге 9-ду кошсок E экен. Анда биз 16-лык эсептөө системасына
биздин ондук эсептөө системабызды кечиресиңер балдар. Мисалы чагылдырсак бул 14 дегенди түшүндүрөт, 5ке мисалы бизде деле 5ке 9 косок 14 чыгат, ал 16 эсептөө системасына ээ экен. Демек эни жаздык. Эми сиге 8ди кошобуз балдар. Сиге 8ди кошсок таблицаны карайбыз балдар. 8 демек 14 экен, 14кө барабар экен. Эми карагыла, биздин эсептөө системабызда чагылдырып чыгарууну биз 8дик эсептөө системасында да караганбыз балдар. Ошол сыяктуу эле. Демек си 16га 8ди кошсок, 16дык эсептөө системасындагы сиге, анда балдар, бул си дегендин сандык мааниси 12ге барабар, 12ге 8ди кошсок, бизде эмне болот? 20 болот, биздин эсептөө системабызда 20 болот. Эми 20ны кантип жазсак болот? 1 көбөйтүү 16, 16ны канчанчыга көбөйсөк болот? 1ге эле көбөйтүп алабыз жана 4тү кошсок 20 келип чыгат, Демек, мында биз могу 4 деген бул жерде калып, могу көбөйтүлгөн коэффициент биз көңүлгө чыгарууну биз 8дик эсептөө системасына караганда билебиз, Демек, ушундай кылсак да болот, же болбосо момундай таблицадан карап туруп эле сразу 4-үн түшүрүп, же болбосо 1-ин көңүлгө чыгарсак да болот. Бирок биз ушундай биздин эсептөө системабызга чагылдырып, момундай кылып жазсак, 4тү демек калат, 1-и бул жакка өтөт, көңүлгө чыгарылат. Эми демек бул жерде 1-ин астына 0, ошо көңүлдөгү 1 менен демек бул 2-ни берет. Анда жыйынтыгыбыз демек 2, 4, 3 деген момундай бир сумманы алсак болот экен балдар. Түшүнүктүү болдубу? Демек, балдар, бул 16дык эсептөө системасыбызда дагы биздин 8дик эсептөө системасы сыяктуу эле алгоритм менен чыгарсак болот экен, Эми чындап туура чыгаргандыгыбызды текшерүү үчүн балдар эмне кылышыбыз керек? Биз алгач могу биринчи берилген санды, андан экинчи берилген санды, андан чыккан жыйынтыкты эмне кылышыбыз керек? Ондук эсептөө системабызга которушубуз керек балдар. Жана ошол ондук эсептөө системасындагы сандардын дагы суммасы ол сумманы которгондогу мааниге барабар болуш керек. Түшүндүкпү? Мен силерге бул видеонун бурчун карасаңар, ал жерде кантип 16дык эсептөө системасынан 10дукка жана 10дук эсептөө системасынан 16га которуу керектиги түшүндүргөн видеону бул бурчта көрсөтөм балдар. Ошого кирип түшүнбөсөңөр көрсөңөр болот. Анда эми мисалдарга келели. Мисалы кошуу мисалы бул жерде B5 6га деген санга S8 эни кошолу балдар. Эми кошкондо балдар, демек бул жерде биз ошонун сандык маанисин мисалы жазып алып кошолу, 10го 14тү кошолу мисалы. 10го 14тү кошсок, биздин эсептөө системабызда мисалы 10го 14тү кошсок канча болот? 24 болот, 24тү эмне деп жазсак болот? Бул жерде 1 көбөйтүү 16 кошуу канча болот? 8 болот. 1 кошуу 16 кошуу 8 болот. Эми карагыла, мында демек бул 8и калат бул жерде, 1-и бул жакка өтөт, 1-и бул жакка өтөт. Эми демек бул жерде 5ке 8ди кошсок, 5ке 8ди кошсок, таблицаны карасак да болот. Демек 5ке 8ди кошобуз балдар. 5ке 8ди кошсок D болот экен, D'нин мааниси канчага барабар балдар? 13кө барабар балдар. 13кө барабар. Демек 13кө барабар, бирок көңүлдө дагы бирөө бар, ошону койсок 14 болот, Ал 16 эсептөө системасында канча жазылат? Е болуп жазылат балдар. Бул жерде 14 турат, мисалы бул жерде Е деп жазылат ал. Эми карагыла, 11ге 12ни кошобуз. 11ге 12ни кошобуз. 11 деген бул кайсы маанини түшүндүрөт балдар? Бул жерден карап алабыз. B'ге C'ни кошобуз демек, B'ге C'ни кошсок, B C балдар. О кесилиши 17 экен, 17 экен, карагыла. Эми 17 экен, демек биз аны 10дук эсептөө системабызда мисалы кошсок канча болот? 23тү берет, 23тү берет. Эми карагыла, 23 деген кандай? 1 көбөйтүү 16 кошуу 7 деген түшүндүрөт, 1ге 16ны көбөйтүп 7ни кошсоң 23 экенди келип чыгат. Эмне үчүн 16га көбөйтүп атабыз? Себеби бул 16 эсептөө системасы болгондуктан бул 16га көбөйтүлүп атат. Биз мурдагы сабакта 8дик эсептөө системабызды иштегенде биз 8ге көбөйткөнбүз, Эми демек мында бул 7си калып, 1-и астына өтүп, бул жерде кайра эле ошол 1 болуп түшөт. Балдар, бул жерде сан жок болгондуктан. Анда демек жыйынтыгыбыз B5Ага C8 Эни кошсок 16 E8 деген жыйынтыкты алабыз. Мунун дагы чындап туура чыгарылганын текшерүү үчүн алгач ондук эсептөө системасына которуп алуу керектелет. Түшүнүктүү болдубу?
Эми экинчи мисалда мисалы ушундай эле тартип менен аткарылат балдар. Демек бга эни кошсок, 11ге 14тү кошсок, демек канча экен? Бул биздин эсептөө системабызда 25ти берет. Бул эмнени түшүндүрөт? 1 көбөйтүү 16. Бул жерде 16 деп эле жазылды. 1 көбөйтүү дегенди жазбай эле койсок болот. Ал алдыңкы баягы өтөт бул мисалы. 9у калып туруп, 1 бул жака эмне болду? Көңүлгө чыгарылып, алдыңкы разрядка өттү. Демек мында бул 5ке 7-ни койсок 12 болот. Ага 1ди койсок 13. 13 16 эсептөө системасына d-ны түшүндүрөт. Жана ошондой эле бул дагы 10га 12-ни кошсок балдар 22-ни берет бизде. Бул ал эми бул жерде 1 көбөйтүү 16 кошуу 6 деген болот. 6сы түшүп, кайра 1 бул жака келип түшүп, бул A5 бга C7 E'ни кошсок 16 D9 деген жыйынтыкты алабыз. Түшүнүктүү болду балдар. Эми кемитүүгө келели балдар. Кемитүүдө карагыла балдар. Мисалы C5 B'ден A7 E'ни кемитебиз балдар. Эми аны үчүн бул мисалы бул жерге ошо сандык маанилерин жазып алсак, 11ден 14тү кемитүү мүмкүн эмес. Аны үчүн эмне алышыбыз керек? Карыз алышыбыз керек алдыңкы разряддан. Эми карагыла, биз мурдагы сабакта 8тик эсептөө системабызда карыз калганда эмне алган? 8 келет, карыз калганда. Демек бул жерде 16 келет балдар. Мисалы биз 10дук эсептөө системабызда карыз калсак 10 келет, Бул жерде 16 келет балдар. Демек мында бул жерде bir карыз алсак, демек 11 кошуу 16 болот, 11 кошуу 16, демек андан 14тү кемитебиз. 11ге 16-ны кошсок канча болот? 27 болот. 27-ни 14 кемитсек 13 болот. 13 дегенек бул эмнени түшүндүрөт? D-ни түшүндүрөт. D-ни жазабыз. Жана ошондой эле мисалы B бул жердин ордунда канча калды? 5тен 1 кемитсек 4 калат. Демек бул дагы жетпейт. Бул жактан астыңкы разряддан bir карыз алабыз. Карыз калсак, демек 5тен 1-1ди кемитебиз. Себеби бул bir карыз бул жака кеткен болчу, балдар. Жана ошого кошобуз 16-ны. Себеби карыз калганда 16 келет балдар. Эсиңерге тутуп алууга. Жана андан кемитебиз 7-ни. Анда дагы 13 келип чыгат балдар. Бул 4 болот, 20 болот, 20дан 7-ни кемитсек 13 келип чыгат. Жана бул дагы d-ны түшүндүрөт. Андан эми бул жерде bir карыз бул жака кеткен. Демек бул жерде 11, 11ден 10 кемитсек, демек анда 1 болот. Жыйынтыгыбыз мындай болуп келип чыгат. Түшүнүктүү болду? Бул кемитүү бир аз жеңилирээк экен, балдар. Эми карагыла, мисалы бул жерде дагы с 9 4төн 3 б-ны кемитсек, демек 4 деген c-ден кичине, аны үчүн демек bir карыз алсак 16га 4 кемитип, андан кемитебиз 12-ни. Себеби c барабар сандык мааниси 12ге. Анда демек бул 8 болуп келип чыгат 20дан 12-ни кемитип. Анда мисалы 9дан b-ни кемитсек, балдар, 9дан b-ни кемитсек, анда эмне болот? 16га бул дагы кичине болгондуктан 16га 8ди кемитип кошобуз. Эмне үчүн? Себеби 9дун бири бул жака кеткен болчу, Андан кемитебиз 11 себеби b барабар 11ге. Анын жыйынтыгы бул эмне болот? 13 болот. 13 болот. Бул астына жазылбай, жанына жазылып калыптыр. Кечиресиңер балдар. Бул d деген, бул d 16 эсептөө системасындагы. Андан кийин бул демек бул жерде канча калды? Бул өзү 12ге барабар болсо, бирөөсү кетип 11ге барабар болуп, андан 3тү кемитсек 8 деген жыйынтыкты алдык. Түшүнүктүү болдубу кемитүү амалы? Анда балдар көбөйтүү амалына келели. Эми көбөйтүү амалынын таблицасы балдар бул жерде. Демек, ушул таблицага таянып көбөйтүү амалын чыгарабыз. Эми карагыла, бул жерде bir мисалды көбөйтүүсү. Эми 20A4 деген санга B15 деген санды көбөйтөбүз. Демек алгач 5ти бул бардык санга көбөйтүп чыгабыз. Аны үчүн 4кө 5ти көбөйтсөк, демек биздин эсептөө системабызда бул 20-ны берет, Эми аны демек эмне жазат экенбиз? 1 көбөйтүү 16 кошуу 4 экен. Анда демек 4 түшөт, 1 көңүлгө чыгат. Андан кийин ага 5ти көбөйтсөк, а деген бул өзү 10го барабар, Биздин эсептөө системабызда 10го барабар. Демек, ага 5ти көбөйтүп, ага 1ди кошобуз. Ал 1 деген бул жанагы көңүлгө чыгарылган bir балдар. Түшүнүктүүбү? Анда 51 деген болот. 51де эми канча жазсак болот? Бул 16га 3тү көбөйтүп, бул 16га 3тү көбөйтсөк канча болот? 40 ал жерде 3 18 болуп 48 болот, 48 болуп 48 болот. Бул жерде буну кошсок кайра эле эмне болот? 51 болот, Демек, мында биз 3ү калып туруп канчасы көңүлгө чыгып атат? Бул жердеги көбөйтүлгөн коэффициент көңүлгө чыгат балдар. Демек, бул көңүлгө чыгарылды. Анда демек, бул 5ти 0го көбөйтсөк 0,
көңүлдөгү менен 3 жана ошондой эле 5ке 2-ни көбөйтсөк биздин эсептөө системабыз 10ду берет. Демек ал бул 16лык эсептөө системасына аны берет. Бул жерде 5ке 2-ни көбөйтсөк көрүңөрбү, аны берип атат бул жерде. Эми демек калгандарды да ушундай тартипте көбөйтөбүз. Демек 1ди көбөйтсөк баарынын өзүн эле берет жана бул b-ны көбөйтсөк дагы ошондой эле тартипте. Демек b деген бул сандык мааниси канчага барабар балдар? 11ге барабар. Демек 11ге 4тү көбөйтсөк 44 болот. Ал эми 44тү көбөйтүндө түрүндө жазсак, демек 2ге 16-ны көбөйтүп кошуу 12 дегенди жазабыз балдар. 2ге 16-ны көбөйтсөк, демек биринчи бул 32 чыгат, ага 12-ни койсок 44 чыгат. Эми демек анда эмне болот бул 12 деген 16лык эсептөө системасына канчага барабар? Сиге барабар. Демек сиси түшүп туруп, бул экиси эмне болот? Көңүлгө чыгарылат балдар. Жана б-га кийин б-га а-ны көбөйтүш керек болот. Б деген бизге 11ге барабар, а деген 10го барабар. Жана ошого кошуш керек 2-ни. Себеби бул 2 деген бул көңүлгө чыгарылган 2 болчу балдар. Аны койсок 112 болот. 112-ни канча жазсак болот? 7 көбүтү 16 кошуу 0 деп жазсак болот балдар. Себеби 16га 7-ни көбөйтсөк 112 болот. Анда 0 түшүп, демек ал 7си эмне болот? Көңүлгө чыгарылат балдар. Демек анда 0го көбөйтүү менен 0 алабыз, аны кайра 7 ошол көңүлдөгү 7 түшөт. Жана ошондой эле b-га 2-ни көбөйтсөк, b деген бул 11ге барабар, аны 2 көбөйтүү менен 22-ни алабыз балдар. 22-ни биз эмне деп жазсак болот? 1 көбөйтүү 16 кошуу 6 деп жазсак болот. Муну эмне деп жазабыз? Ошо 6 бул жерге түшөт. Демек 16 болуп момун жазылат. Эми карагыла, мында деген демек кошуу аткарылышы керек. Демек бул 4 түшөт, бул 3кө 4 кошсок 7 түшөт. Жана андан кийинкиси мисалы 3 кошуу а кошуу с болушу керек. Демек 3 а с кошсок, анда 10 барабар, 10го барабар болот, 12 барабар болот. Аны биздин эсептөө системабызга койсок, демек 25ти берет. 25ти биз кантип жазып алсак болот? 1 көбөйтүү 16 кошуу 9 деп алсак болот. Анда 9у түшүп, 1и көңүлгө чыгарылат балдар. Анда демек андан кийинкиси мисалы а деген көңүлдөгү 1 менен демек b болот балдар. 11ге барабар болот. Андан кийинкиси 2ге 7-ни көбөйтсөк, кошсок демек 9 болот. 9 болот. Андан кийинкиси 6 түшүп, 1 түшүп, бул жыйынтыгында эмне болот? Момундай бир жыйынтыктагы көбөйтүндүнү алсак болот. Түшүнүктүү болдубу? Бул бирдей эле негизинен алгоритм аткарылат экен, 8-дик эсептөө системасы сыяктуу эле. Эми 16-лык эсептөө системасына бөлүү амалына мисалдарды карайлы балдар. Бул жерде бир мисал берилди. Мисалы b2, b8-ди 4с-га бөл деген. Демек аны алгач эле эмнени берет экенбиз? 2 деген маанини беребиз балдар. 2 деген маанини берсек, 2ге с-ны көбөйтөбүз. Демек балдар, көбөйтүүнүн таблицасы керек болот. Бизге 2-ни с-га көбөйтөбүз. С-га 18 экен балдар. 18 экен, демек 8и түшүп 1 көңүлгө чыгат. Жана 2-ни 4кө көбөйтсөк балдар, 8 болот, көңүлдөгү менен 9 болот. Анда демек бул 2ден 8ди кемитүү мүмкүн эмес. Демек мында карыз калсак 16 деген карыз өтөт бул жака. 16га 2-ни көбөйтөбүз. Анда 18 болот. 18ден 8ди кемитсек канча болот? 10 болот. Ал 16-лык эсептөө системасына а деп жазылат балдар. Жана бул бир карыз бул жака кеткен үчүн бул жерде а деген калды. А деген 10го барабар. 10дон демек 9ду кемитсек 1 деген жыйынтык калып чыгат. Түшүндүк, бул жетпейт булсаңга, демек бул бийини алып түшөбүз. Бийини алып түшүп, демек 5тен беребиз. 5ке сини көбөйтсөк балдар, демек 5ке сини көбөйтүүнү карайбыз. 5 таблицадан 5ке сини көбөйтөбүз. 3 с-га барабар экен балдар. 3 с-га барабар экен, демек с-сы түшүп 3 көңүлгө чыгат. 3 көңүлгө чыгат. Анда демек 5ке 4тү көбөйтсөк балдар, 5ке 4тү көбөйтсөк 14кө барабар балдар. 14кө барабар. 14 көңүлдөгү 3 менен 17 болот балдар. 16-лык эсептөө системасы экенин унутпагыла балдар, 5ке 4тү көбөйткөндө. Анда демек кемитебиз эми балдар. Кемиткенде эми карагыла. Кемиткенде бийден сини кемите албайбыз, балдар. Анда демек бийге астыңкы разряддан карыз калсак, 16-ны карыз калсак, демек 16-ны канчага көбөйтүп калабыз? Бий деген 11ге барабар. 16-ны 11ге көбөйсөк 27 болот. 27ден канчаны кемитебиз? Синики канчага барабар болот? 12ге барабар болот. 27ден 12-ни көбөйтсөк 15ке чыгат. 15 16-лык эсептөө системасында f-ти берет. Мына f түштү. Жана бул жерде карагыла, бул карыз алынды. Бул жерде 9 калды, 9дан 7-ни кемсек 2 түшөт. Жана бул 0 болуп, могу 8ди да алып түшөбүз. Анда a-ны берсек, демек f8 деген жыйынтыкты берип, андан 0 болуп, момундай бир теңдеğini алдык балдар.
Түшүнүктүү болдубу? Жана ошол сыяктуу эле бул экинчи мисалдагы. Демек 8ге бөлсөк 6, f 7 8ди бөлсөк, d'ден берсек демек 68ди берет экен. Андан кемитебиз f'тен, бул f деген 15ке барабар болот. 15тен 8ге кемитсек 7 болуп, 2,77 бул e'ни берсек 70ке барабар. Бул таблицадан карайсыңар балдар. Жана мындан кемитип 78ге f'тен берсек, 8ге f'ти көбөйтсөк 78 берет. Анын жыйынтыгы 0 деген жыйынтык келип чыкты балдар. Түшүнүктүү болду. Демек биз өйдөдөгү кошуну жана көбөйтүүнүн таблицасын сөзсүз түрдө пайдаланат экенбиз. Жана ошондой эле эми бышыктоого токтололу балдар. Демек 16лык эсептөө системасы дагы кадимкидей арифметикалык амалдарды жүргүзүүгө мүмкүн экен. Жана ал жерде эске алуучу нерселер бул демек бул ушул 16лык эсептөө системасындагы сандардын сандык маанисин билишиңер шарт балдар. Демек кайсы тамга кайсы сандык мааниге ээ экендигин жана ошондой эле кошууда бул жерде көңүлгө чыгарылган сандарды унутпашыңар керек. Андан сырткары бул жерде кемитүүдө демек карызга алынганда, демек 10дук эсептөө системасында мисалы 10 карызга алынса, мында 16 карызга алынат экен. Аны да эсиңерге тутуп койгула балдар. Жана көбөйтүү амалында дагы биз бул кошконубузда бул ошол 16лык эсептөө системасындагы бул айрыкча бул тамгалар менен берилген сандардын сандык маанисин адаштырбай колдонушубуз керек экен балдар. Көбөйтүүдө демек бул болгону ушу көбөйтүүнүн таблицасын пайдаланып, же болбосо 10дук эсептөө системасына чагылдырып мындай түрдө эсептесек да болот экен. Анда бул бөлүүдө да демек көбөйтүүнү жана ошондой эле кемитүүнүн эрежелери пайдаланат. Анда бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы балдар, демек бул жерде 8 тапшырма берилди. 2 кошууга, 2 кемитүүгө, 2 көбөйтүү жана 2 бөлүүгө. Демек силер дагы ушул тапшырмаларды жогоруда айтылган маалыматтарды пайдаланып балдар чыгарганга аракет кылгыла. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча.